Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Мамлекеттик тил күнүнүн урматына бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз эне тил элди сактайт темасында болмокчу. Урматтуу окуучуларым, кыргыз тилибиз биздин эне тилибиз. Биз үчүн улуу тил, ыйык тил. Улуу тилде Манас атабыз ураан чакырып, эли жерин коргоп келген. Бабабыз Бакай накыл сөзүн баян эткен. Каныкей энебиз бешик ырын ырдаган. Чыңгыз атабыз эне тилинде улуу чыгармаларды жараткан. Биз дагы энебизден ак сүтү менен бирге алдей ырын укканбыз. Энени ааламды баккан жерге, жерене деп теңегени бекеринен эмес. Дүйнөдө эч жандын энеге теңдеши жогу чын. Эне тилсиз укмак белең Манасты, эне тилсиз укмак белең санатты. Эне деген улуу болот күндөн да, эне сүтү эне тилге сиңген да. Кыргыз Республикасынын эне тили кыргыз тили. Кыргыз тили көрөңгөлүү тил. Ал тарыхтын байыркы түпкүрүнөн агып чыгып, нечендеген бөгөттөргө карабай, келечекти көздөй татыктуу жол таап, бүгүнкү күндө мамлекеттик тилге айланды. 1989-жылы 23 сентябрда кыргыз тили Жогорку Кеңеш тарабынан мамлекеттик статусуна ээ болду. Азыр кыргыз тили эгемендүү Кыргызстандын улуттук тили. Анын сөз казынасы дүйнөдөгү башка тилдерден эч калышпайт. Мамлекеттик статус алганыбызга быйыл 31 жыл болот. Мамлекеттик тил майрамы катары жылда 23 сентябрда өзгөчө иш-чаралар аткарылат. Анын далили катары биз бүгүнкү эне тил элди сактайт аттуу тарбиялык саатты өтүп жатабыз. Элди түбөлүктүү мамлекет катары тааныткан анын тили. Кыргыз тилинин тагдыры кыргыз улутунун тагдыры. Тилди сактасак, улутту сактайбыз. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил. Кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил. Кыргыз тили баба Манас жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Кыргыз тили нускалуу тил, кутман тил, кыргыз тили кылымдарды уккан тил, кыргыз тили акындардын ырынан, чечендердин таңдайынан чыккан тил. Каала самалар алып тилим, кандагы жүргөн бал килим, кылымдар өчпөй келаткан кыргыз тили жан тилим. Осмонов, эне тили. Тил үйрөнүү, жакшы көрмөк сүймөктөн, энем тилим жакшы көрүп үйрөткөн. Ойрото жок оңой тилбейм биздин тил, 1 жашымда ата, апа, адет деп сүйлөткөн. Тил кадырлоо чын көңүлдөн сүймөктөн, атам тилди сүйгөндүктөн сүйлөткөн. Эрдик, өнөр, билим менен сүйлөшүп, 1 жүрсүн деп 1 жашымда үйрөткөн. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандан артык көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Тилим барда улукмун, тилим менен улутмун. Эне тили болбосо ат аталбайт улуттун. Рыспаева Гүлмира, кыргыз тили. Менин атам, менин апам сүйлөгөн, кыргыз тилди окуп ырдап сүйлөгөм. Менин тилим кыргыз тили ыйыгым, кыргыз болуп жашап өтөм дүйнөдөн. Бул өмүрдө алгаш жолу тындагам, апакемдин бешик ырын ырдаган. Алыр менен өз тилимди үйрөнүп, ал тил менен мен дүйнөнү ылгагам. Кыргыз тилде атам жомок окуган, эчейин соонун сөздөрдү айткан оозунан. Адем ыйман ширелешип оюма, атакемдин алгам жүрөк отунан. Кыргыз тили менин тилим сүйлөгөн, балдарыма дал өзүндө үйрөтөм. Балдарымдын балдарына таралып, кыргыз тили өчпөй жашайт дүйнөдөн.
Бейшикуров көйрөңкү. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Тил билсең, дил билесиң. Эне тил улут сыймыгы. Тил акыйкаттын ачкычы. Тил аштан босогуңда камданган, байкабасаң өзүңдү да жеп койгон. Чыңгыз Айтматов мындай деген: эгерде биз тилибизди ыйык тутуп, кийинки муундарга жеткире албасак, тил гана эмес, улут да жоголуп кетет. Эне менен эне тил, ата менен ата журт, бирдей эле ыйык, бирдей эле кудурет, күчкө ээ улуу түшүнүктөр. Эне тил менен ата журтун ардактаган уул кыздар эли журтуна улуу кызматын кылган анык азаматтар деп ойлойм. Ооба, ошон үчүн балдар, мындай деген сөз бар. Энеден айрылган жетим эмес, эне тилинен айрылган анык жетим. Атадан айрылган жетим эмес, ата журттан айрылган анык жетим. Багыбыз тоодой болсун десеңер, энебиз да болсун, эне тилибиз да болсун, атабыз да болсун, ата журтубуз да болсун. Бекеринен белгилүү акындарыбыздын бири Шайлообек Дүйшөев агайыбыз күйүп жанып мындай деп айтпагандыр. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Уулуң дагы, кызың дагы жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Ошондуктан балдар, тилибизди ар дайым, энебизди кандай сүйсөк, энебизди кандай сыйласак, эне тилибизди дагы ошондой сүйүп, ошондой кадырлап барктайлы балдар.